Bismillah. Assalamu alaikum. Menin suram kosmetologiya boyunca betke ukol sayıp jaşartуу, bırış ketiriu turalı İslam dininde bolovu. Bolboyt, İslam dininde aram. Bunu müsla dep koyat, Allah'tan jaratılışını özgörtüyor. Siz ansız dele suluğusuz. Oşa suluğunuzu dağın suluğu kılatında maymını kılıp koyat, sözünüz dele bilbey kılasız. Anan kaşыңızды terip taşasa, terip taşatken kaşı jakpaytkense terip бүтүп туруp onun üstüne dağın karandaş менен dağın çıyasız da. Oşontan Allah bergen nersege şükürçülük kılыңыз. Allah Subhanahu Taala Kur'an'da Tin suresinde aytkan: "Ahsani takvim." Biz insandı öte sulu, öte çıraylı, krasavitsa kılıp jarattık dedi da. Uşunçalık suluksuz, oşol Allah'ın bergenine şükürçülük kılыңız hürmetli tuğan. Makul bu. Bunday kılışlık şariatta yok. Kıldırmanız. Assalamu alaikum. Biz sizde YouTube'dan da bayanlarınızda köröbüz. Allah sizden razı olsun. Amin. Bizge dua kılıp koyunuzcu suranıç küyöm eköbüz namaz okuylu dep ele bat ele sınıp kalıp atavız. Birok okuyubuz kede. İmanımızga kanday bekem boluş gerek. Üyübüz yok 4 bala menen üy alışka dua kılıp koyuyorsunuz bu suranıç dedi. Albatta dua kılabız. İmanınızga bekem boluş için azı Kudaga şükür davat degen var. Kuyöңüz menen davatка çıkыңыз. Makul bu. Çıkkandan keyin andan keyin namazga bekem boluş için күнөөдөн alısırak bolуңуз. Kança күнөө көп kıla turgan bolсаңыз namazdan ушунчалык alыс bola beresiz. Күнөө деселер biz бүтүлө баягы эң чоң күнөөнү эсептеп калганбыз да. Никасыз жатып алса, никасыз жатып алыптыр бул күнөө депчи. Майда барат күнөөлөргө дагы көңүл буруңуз. Ушуларды кыла бергенден жүрөк карарат, жүрөк караргандан кийин жакшылыкка болгон эмне кылат? Умтулуу азайып калат. Ошонтон анан үйүбүз жок 4 балабыз бар. Эч нерсе эмес. Квартирада жашап атасызбы азыр? Айтың, мына ушу районда канча квартира болсо, ошонун бардыгы меники деп жашаң. Барас, жақса жашайсыз, жақпаса шығып кетесіз. Маңа бес хазайын керек. Маңа не керек? Душы менен керек, шарты менен керек дейсіз да. Қанчалаған адамдар не қылады? Бомбуш болып жашап атады. Бомбуштарға қышында барсақ, кешін ачыдасақ, жаз келеді, жер беті біздің үйіміз болады дейді қой. Зачем біреуді алып, анан мені жедіріп депші. Ошол жашоосуна шүгүрчүлүк кылат да. Ошонтан Аллах Таала 4 бала бериптир, эң бай сизсиз. Мана байлыгыңыз. Жашоодо ушундай окуя болгон, бир киши менен атаандашып калыптыр. 7 миллионер экен. Анан берги карапайым адамды айтат экен, көчөгүңө тепсе бир тиын түшпөйт депчи. Дегенкен ал дагы намыстан айтыптыр, керек болсо мен сенден баймын дептир. Кантайча? Мен саңа окшош байлыгымды мында элге көрсөтпөймүн. Мен шунчалык баймын, мактанбайын десе, унчукпай коеюн десе, ашып кеттиң. Давай байлыгыңды алып чык, плашатка көрсөтөбүз элге дептир да. Кой, чында эле, мына байлыгымды мен сага көрсөтүп коем деп. Көрсө ал миллионерди билет экен да булчу. Анан болду, манеке, кандай болсо, эгер кимдин байлыгы аз боло турган болсо, байлыгы көп пони берет деп. Кимдин байлыгы көп болсо, меники көп болсо, сен байлыгың мага өткөрүп бересиң биротоло. Seniki ne olsa az bulup turgan men sana ötkörüp berem. Keliştik mi? Keliştik. Degenken milyoner plaşatka bardık baylığını alып çıkıptır. Kara bunun kırgası je maşina yok, je hiç nese kelbeyt. Kayaktan keletken bu kedey. De otursa akırı bir çıkıda yoldan balasını jeteleyip gelip kaldı da. Mana benim baylığım depçi. Milyonerde bizde balası yok eken de. Erten görsen uşunun bardığı kimge kalat? Degenke milyoner жер карап, жерди шукулап калыптыр да. Мен эсе мына бардыгы манага калат, артымда туягым бар депчи. Ошонтан 4 балаңыз бар экен, үй салыш фарыз деле эмес өзүчү. Үй фарыз эмес. Боптур, салсаңыз этаж кылып, кирпич менен кылып, ону эмне кылып, мына евро романт кылыш деле шарт эмес. Билесизби, ата бабабыз боз үйдүн ичинде эле жашап келген. Бүгүнкү этаж үйлөрдү салып алган, ата энеси батпай калган. Nesi жақшы ошонун? Канча көп болсо ошонун суроосу болот. Ошонтан квартирада болсо деле намазды окуп ибадатты кыла бериңиз, намазга бекем болуңуз. Иншалла бул колдун кири. Аллах Subhanahu Taala кааласа падышаны кедей кылып коет, кедейди бай кылып коет. Мына ошонтан Аллахтан үмүттү үзбөңүз, иншалла дуа кылабыз, болот. Ассаламу алейкум. Менин биринчи жолдошум каза болгон, азыр экинчи турмушка
айтканы атам, мен биринчи кайын журутум менен катышсам болобу? Өтө сонун болот, ооба. Катыша бериңиz. Эгер алар эле намыстанып сен тийип кеттиң дебесе, катыша бериңиz. Бары балаңыз бар боло турган болсо ошолор, же болбосо көз ачып көргөнүңүз ошол. Албетте бул шариатта мына ушундай. Жолдошуңуз каза болуп калган болсо, 4 ай 10 күндөн кийин чыгып кете бересиз турмушкачы. Анан жылдыгы өтө элек, жини жите элек, каны кате элек тийип кетти. Андай жок. 4 ай 10 күндөн кийин турмушка чыгып кете аласыз. Бул ар бир адамдын башында бар, билип алсаңыз калгандарга дагы айта аласыз. Макулбу? Ошол эле учурда наргылар менен дагы катташып турсаңыз, пайгамбар айткан тууганчылыкты катташтыргыла, тууганчылык катташтык өмүрдүн узун болушуна, ырыскысынын кенен болушуна себеп болот деген. Мына ушундай кыласыз. Нике талак боюнча жекесе байлансак болобу? Никеси туурасында байлансаңыз болот, жекече. Талагы боюнча жок, муфтиятка барасыз, бул жакта болсо казиятка барасыз. Казият талакты мына ошолор чечип беришет. Атайын фатва бөлүмүндө олтургандар бар. Ассаламу алейкум, боюнда барда, куптан окуганда, бутунуна турганда, не дейт, кыйналып кандай окуса болот? Боюнда барында отуруп алып окуй берсеңиз. Бардык 5 мал намазды деле турганга кыйналып калсаңыз, отуруп алып эле не кыласыз? Колду байлайсыз, мындай кыласыз. Рүкүнү бир аз кыласыз дагы, сажданы бара аласыз. Ошентип алып, отуруп алып эле окуй бересиз. Макул? Рүкүнү бир аздан кеп, саждага жетесиз да, сажданы кылып отуруп окусаңыз боло берет. Бул үзүрдүү болуп эсептелинет. Менин балам 42 жылдан бери оорулуу, баспайт. Аскар уулу Алтынбек, дуа кылып коюңуз. Аллах Таала шифа берсин. Алла Таала сизди жакшы көрөт экен. Машалла, мына ушундай. Балким ушунун себебинен сиздер бейишке киресиздер. Бул Аллахтын сыноосу, калгандарга эмне кылат? Үлгү болуп атат. Орозодо Жалалабадка барсам, бир жигит 2 буту баспайт экен. Балдак менен жүрөт. Анан ооз ачып тарабыга жөнөсөк, айтып атат: "Устаз, мен дагы тарабыга турайын дейм. Дуа бериңизчи" деди. Макул деп аны көрүп ыйламсырап дуа берсем, жандагы досу мени түртөт. Дуа бербең депчи. Кой, анан мен сизге айтып берем деди. Макул десем, барып сурасам айтат: "Жеткен акмагы" дейт. Айылды тойгозуп бүттү дейт. Бири да намаз окубайт экен да. Тойгозуп бүттү. Жүрөгүм таза дейт экен да. Биринчи авария болгондо жанындагы 2 досу өлүп калды. Бул эч нерсе болбоптур да. Жүрөгүм таза да, Алла Таала Кудай десең ушинтип сактап коет да. Алла билүүчү да, сөзсүз эле намаз окуш керекпи де. Мени эл жамандыгы мен биягым таза дейт экен да. Экинчи авария болгондо жанындагы кыз баспай калыптыр. Бул дагы эч нерсе болбоптур да. Бул 3-чү авария болуш экен да. Эми дуа кылып коюңузчу дейт. Анан ошонан айтам да, намаз окуш үчүн сөзсүз 2 бутун баспай калыш керекпи? Сөзсүз мен дуа кылып анан намаз окушум керекпи? Ошондуктан, урматтаган, бул Аллах Тааланын чоң сыноосу, калган адамдарга үлгү алып туруп, алхамдулилlah 2 бутуңуз менен басып келдиңиз. Эң чоң спонсор Аллах, ушуну билип коюңуз. Бир спонсор болсо, анан байлар жардам берсе, Аллахка кайрылыңыз. Азыр Кудайга шүгүр, ден соолугубуз таза, кенен отурабыз да. 2 бөөрөң эле иштебей калсын, болду, мүнтүп отурбайсыз. Гемодиализге 4 саат убакытыңыз кетет. Күнүгө 5500 сом акчаңыз кетет да. Анеке урматтуу тууган. Боптур, 500 өкмөт берсин жардам деп. 5000 акча кетет да. Балаң өлүп атабы, кызың өлүп атабы, бир тууганың кызыктырбай калат. Жатасың, мына ушундай болот атпайбы? Мен майылда бапар көмүп кое бергенде не кылат элек башка дейсиз болду да. Эң чоң спонсор ким? Аллах. Ошону менен байланышыңыз. Саламатсызбы? Мен арак, не дейт? Аракка аракты ачытып дейт, дары жасайм. Ачытып дары жасайм, ашказан оорусуна сууга да жасап көрдүм, пайда жок дейт. Арактан жок, макул жасайсыз, муну берсеңиз акыркы вариантыңыз ушул болуш керек. Башка бардык ашказан ооруйт, бардык дарыларын кылды, көрдү, болбогондон кийин анан башка болбосо мына дарыны көр, буга арак кошулган. Ошо менен дарылан, башканы кылып көрдүк, эч кандай шифа болбоду. Акыркы вариант мына ушул десеңиз болот. Анан ашказан ооруп атат дегенге эле ала кой. Саң арзанды берем деп эле берип берсеңиз, анда болбой калат. Бул арам. Шариат мына ушундай акыркы вариантка гана, акыркы шанс ушул.
Болса болот. Анан жок, оорудум дегенге эле бере берсеңиз болбой калат. Өзгөн көрсө бирөө мен таапмын деди. Тамар кармап билем деди. Мен да кармап коюңчу десем кармап туруп башың ооруйт экен деди. Жок дедим мен. Ушуга качан башы ооруган адам эмесмин. Жок, биринчи кармаадан айтты, бөйрөгүң ооруйт экен деди. Ооба, бөйрөгүм бир аз ооругандай болот, Турасымдан кармап туруп, башың дагы ооруйт экен деди. Чат колумду тартып алдым да. Өмүрүмдө башым ооруган адам эмесмин. Жөнүндө айта бересизби десем, un чыкпай калды да. Таап бар мындайларчы. Анан жасалмаларды дагы толтура да. Ошондо машалла сиз намазыңызды окуп, дары жасай турган болсоңуз, акыркы вариантка сунуш кылыңыз, болот. Болбосо болбойт. Таураттагы 5 сөздүн 5-чиси кайсы? Биринчиси не дедик? Ырыскым толуп турган учурда, 5-чиси неме? Мен падыша болуп турган учурда жердеги бир да падышадан коркпогон деген. Калган 4-өн жаздыңыз окшойт, 5-чиси мына ошол. Мен падыша болуп турган учурда жер бетидеги бир дагы падышалардан коркпогон, ал эми менин падышалыгым түбөлүктүү деп айткан Аллах Таала. Ушуга амал кылсаңыз, бардык алган илимиңиз пайда берет. Балдардын медресеге баргысы келбесе, эмне кылыш керек? Кыйнап эле алып барса эмне болот? Өзүм намаз окуймун, атасы окубайт. Жок, сиз досторго айтыңыз, мана досторуң барат экен деңиз. Кыйнап алып барганда бизде жакшы сөз бар. Мойнудан байлаган ит ууга жарабайт депчи. Эч нерсеге жарабайт. Ал жакка барып устазыны да кыйнайт, бирөөгө тийишип, ал жердеги окуп аткан балдарды да кыйнайт, окубайт да. Сиз анын достору менен ойноп, мана досторго айтың, манандагы ээрчитип кеткиле, мушуга дагы айткыла дей берсеңиз, ошолорго кызыгып окуп кетсе өтө жакшы. Болбосо көбүрөөк дуа кылыңыз, сиз намаз окуй бериңиз. Кудай буйрса, эркекти эркек кылган аял киши ал дагы окуп калат. Макулбу? Бир аял ушинтип намаз окуйт экен, атасы окубайт экен. Окуганы аз келгенсе берген дагы окутпайт экен да. Жай намаз кылса тартып алат, эңкесе тебет, урат. Коюң десе де болбойт, көзүнү көгөртө коет. Кайны жуту алып кетейин десе, аял өтө ыймандуу экен, машалла сизге окшош кетпейм дейт экен. Алла Таала ошого берген, мен сабыр кылам депчи. Бу жиндин алкашын уруп өлтүрүп коет десе, макул, мен өлгүм ушу жерден чыксын, кетпейт. Эркек буга кадырлап, урматтап калган ордуга мактанат экен, мына мен жакшымын да, жаман болсом кетет эле да депчи. Ошентип жүрөна бул алкаш бир күн өлүптүр. Өлүп жаназа окулуп жайга апарып коюлган күндөн баштап аялы кабырга барып күнүгө өкүрүп ыйлайт экен да. Кошуналардын бардыгы таң калыптыр. Ушул алкаш күйөөнү ушунчалык сүйөт бекен, Ушу алкашты ушунча жакшы көрөт экен депчи. 1 жыл болсо дагы токтотпоптур да. Акырында бир кошунасы келип сураптыр. Бир нерсе сурайын дедимде, кандай дейсиз? Сурай бер. Күйөөңүздү ушунча сүйөт белеңиз. Койчу нары турчу, эмнени сүйлөйсүң? Анан неге 1 жылдан бери барып өкүрүп ыйлап келесиз? Десе айтыптыр, мен молдолордон укканмын. Ким өлгөн адамга өкүрүп ыйласа, өлгөн адам кыйналат деп укканмын. Ошону кыйнап барып акысын алып келетем дейт экен да. Ошондо мен эркектерге айтам, кыйнай турган учуру дагы келет. Ойлоо, мен аялды эле кыйнап атам, аялды эле корудуп атам, бул кетпейт депчи. Жок, бекен болуңуз, урматтуу тууган. Аллах Таала иман берсе келип калат иншалла. Макул. Ассаламу алейкум. Биз не дейт? Биз кайненени алдап келдик. Жөн не дейт? Жөн айтып келели десек, карышы дейт. Не деп алдап келдиңиз мисалы? Алдаганын жолу кандайча? Бирөө чакырып атат деп келген болсоңуз, болду. Чындап эле биз чакырдык да. Алдаганда дагы мисалы мындай да, кыргызчасын айтканда, айландырып түшүндүрүү да. Айландырып түшүндүрүү. Досум чакырды дедиңиз, албетте досуңуз келди, кошо келдиңиз, чакырган жерге келдиңиз. Булар алдаган болуп эсептелбейт. Булар алдаган болуп эсептелбейт. Караңыз, Ибрахим алейхиссалам аялы Хажар энебизди бул ким деді, карындашым деп койду го. Никесиден алганда аялы де, динин алганда чынында эле карындашы да. Алдады болуп эсептелбейт. Бирок ал өтө пайгамбар болгондон чынында коркот, мен алдап койдум деп корккан. Иманыңыз ушунчалык бекем экен, Алла разы болсун сизден. Кудай берсе айттым го, сиздерде үмүт бар. Сиздерде өтө чоң күч бар. Мына ушундай. Алдады дегенде анан бирөө лапша болгон болуп калбаң анан, майлыбы? Кийингилерде ар нерсени айтып боло берет экен дебестен, жок. Айлантырып, албетте карышы болуп динди түшүнбөй турган болсо, эптеп жолун таап, бул жактан келип, анан барып кайненеңизге көп жакшы кызмат кылыңыз. Макулбу? Не десе деле хоп болот. Сиз айттыңыз, макул апа дей бериңиз.
Анан бизде мына ушундай. Мен өзүм чынын айтканда тамада болуп иштеп калдым да. Тойлорду апарыпчы, адал тойлорду. Анан азыр эми токтотуп койдум. Эми молдо сиз дуа бериң деп чакырат. Тойго макул деп барсаң эле сразу сөз бере койбойт, Тамада дегени бар, немеге берет, атасыга берет, анан кайната кайненесиге берет, өкүл атасыга берет, ошентип анан жакындарга берет. Бер, мен шашырышмын деп отуруп зор каласың да. Эми ата энеси сүйлөп мындай сүйлөп атканда карасаң, жөн эле жаңы үйлөнүп аткан кыз менен жигитти коркутат да. Бул эми үйлөнүп да ошону коркутат да. Балам турмуш татаал, турмуш оор, сен ойлогондон эмес, чыдап жаша депчи. Я Алла. Бул эми үйлөнүп атат го, неге коркутасың? Карасаң берги кызды деле коркутат да. Эки жакка бирдей кара. Отуң менен чыгып күлүң, отуң менен кирип күлүң менен чык деп элечи. Анан аркадагы мен өзүмдүн кызымдай кылып карап алам деп жалган эле болчу. Биз дагы күн көрсөтпөйбүз дегендей эле да. Биз кызыбызды ушундай кылып жакшы кылып бактык десе, биз деле бүгүнөн кийин күн көрсөтпөйбүз буга дейт го. Ошондой кылып эле. Ошого кантсе дагы чыдайсыз, негизи өзү жашоодо кайнене менен келин биригип кетиштик өтө татаал нерсе да. Албетте дин, ислам дининде боло турган болсо оңой эле. Макул, ар бир айткан сөзүнү апам айтып атат, мени оңолуш үчүн айтып атат. Мени жакшы айтып атат десеңиз, өтө сонун болот. Азыр менин классташым апасы ооруп калып алып келди да, апасы ооруп атат. Анан классташымды урушуп атат да, урушкан сайын сүйүнөт да. Машалла, апам мени урушуп калды. Апам демек дени башы таза экен, мени урушуп калды деп сүйүнөт да. Ушунчалык баа бердим да. Ушунчалык баа бердим да. Урушкан сайын азыр бир нерсе деп берет, ооруп атасың го, мен карап атам го, башка балаң карабады го, дейбир экен десе карап тур, урушкан сайын апам оңолуп атат. Кара, мени урушуп калды деп сүйүнөт да. Ушундай кыла турган болсоңуз, не кылып, мамиле кылып кетиштик өтө жеңил болот. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум ассалам. Мен төрөгөндө операция жолу менен төрөйүм. Ошондо наркоз сайган врачтар эркектер, мен өзүм жолук салынып, жамынып жүрөм. Операция учурунда денем ачылып көрүшөт да. Акыретте абалым кандай болот дейт. Сиздин үзүр болуп эсептелинет. Сиз атайлаган жоксуз. Мен эркектерге айтып атам, мындай кесип тандава. Албетте үзүр негизи эркектерге эркекче кесип тандаш керек. Эркектер акушерка болгон кандай бети жоктукта, уяттуулук да. Анан чынында эле динден ушунчалык алыстадыкпы же деги эле динге көңүл бурбай калдыкпы? Кээ бир аялдар атайын ошону сүйлөшүп барат экен да. Оңой төрөтөт, жеңил төрөтөт депчи. Ошондой бүгүнкү күнү ушундай абалда калдык. Ошондой мээнет боло бере турган болсо, курбанчылык амал боло бере турган болсо, иншалла ар бир ордуга келет. Ошондон кызыңыздарды окутуңуздар. Макулбу? Ар бир кызын окусун. Кыз бала окубайт, сразу турмушка чыгып кетиш керек. Адам кетен турмушка чыккандан балдарын кантип тарбиялайт? Анан биз өзүбүздүн кыздарды ушундай акушеркага окутпасак, биз өзүбүздүн кыздарды ушундай илимдүү кылбасак, анан айла жок, ошого окшогон орус, ошого окшогон динсиз ошого калабыз да. Ошондон бардыгыбыз не кылып бардык тармакка киргизишибиз керек. Мусулман бардык жагынан жок дегенде бир кадам алдыда жүрүш керек да. Biz артта калып калдык чынында элечи. Кой, кыз бала не кылат эле? Жок, кыз бала өтө көп ишти кылат. Кыз бала өтө чоң көп ишти кылат да. Эң не деп коебуз? Кандай айтса түшүнүлөт? Кыскасы чыныгы баатыр мына ошол кыз бала да өзүчү. Келим кылып бердиң, башка эле бирөөнүн үйгө келип жашайт го, Ошонун ата деп, эне деп эле, сиз деп эле бардыгын кылып эле ошол үйгө батып, ошол үйдү ээлеп алат го. Мындай баатыр жок да. Туурабы? Азыр мисалы мен келдим, бирөөнүн үйдө жатсам, бир күн жатам, болбосо мен айтам, чот сал таараткан ыңгайсыз болот экен, бир гасынсак эле барсакты депчи. Жүрө беребиз, кеттик деп үйгө эле кетип калам да. Жүрө албайсың да эркек башың мененчи. Бул аял келип туруп эмне кылат? Ошолор менен эл болуп, ошолордун жалпы үй бүлөсү оары турсун, бардыгынын кийим кечесинин, тамак ашынын бардыгын. Мындай баатыр жок да ааламдачы. Ааламда мындай жок. Муну кадырлаш керек, муну урматташ керек, муну сыйлаш керек. Ошон үчүн муну өтө илимдүү кылыш керек мунучу. Я Rabbi, күйөөм кызганчак, мага ишенбейт. Чынын айтсам да мени жейт. Бирок намаз окуйт дейт. Кызганганга сүйүнүңүз. Макулбу?
Анан чынында эле ишенбештик бул өзү шектенүү. Алла Куранда айтып атат, ла райба фи, Куранда эч кандай шек жок да. Чынында эле чектен ашып эле жөн эле кызгана беришлик бул турмушту бузат. Күйөөңнүн кызганганы өтө жакшы. Буга сүйүнүңүз. Себеби пайгамбарыбыз айткан, кызганбаган эркек бейишке кирбейт деген да. Кызгансын, бирок ошол эле учурда эркек, "Оны неге карадың?" Көзү болсо карайт да анан. Ана киши неге алдыңдан өтүп кетти? Башка жол жок болсо алдыдан өтөбү, анан каяктан өтөт? Неге айланып өтпөйт? Оны барып кишиге айт. Рас ушунчалык кызгана турган болсо, анда өзү бардык үйгө койтуп, бардыгы карелеп акылып сизди карасын. Бир жака алып бараткан болсо, өзү жетелеп барсын. Эми ушундай оу жоктор бар да, чынын айткандачы. Алдан өткөз, ана эркек неге өтүп кетти? Мен каяктан билем, аны таанып алсам. Имаммын, чынында эле көп арызданып келет да. Анан анан эркек ушунтен өттү, караганда жылмайып өттү. Ошонун бетине тырыштырып кой, жылмайган болсо. Аялыңды эле кыса бересиңби? Жөн, жок. Кызганычлык шариятта бар нерсе, бирок өзүнүн чеги менен. Акыйкатты айтып бериңиз, аны ишендириш шарт эмес. Негизиден ишенбештик өзү турмушту буза турган нерсе да. Ошондон Аллах Субхана таала өзүнүн чегинде кызганууну насип кылган болсун. Саламатсызбы? Биздин балабыз 18-де медресеге барам дейт. Сиз кайсы медресени сунуш кыласыз? Билсеңиз адресин айтып коюңузчу. Мен өзүм Бишкекте Арча Бешик медресесин бүткөнмүн, ошол жерде сунуш кылам. Агерде чыдай турган болсо, ошол жер өтө жакшы жер. Чыдаса, баланын чыдап кетиш үчүн ата дагы, эне дагы, баланын өзү дагы, устазы дагы төрт тараптан болуш керек да. Бала өзүң окуйм дедиң, бара бер, кыйналсаң келе бер, бул окубайт. Сөзсүз кыйналат да, кыйланмаган эч нерсе жок. Ошол Арча Бешик, эгер бул өтпөй кала турган болсо, ошол эле Бишкекте Көлмө айылында медресе бар, ошол жерге сунуш кылам. Ал жерде дагы болбойт десе, менин өзүмдүн Ак өргөдө медресем бар, ошол жерге келсин, 18-де болсо, иншалла алып окутуп беребиз. Мына ушул баланы таанысаңыздар, ушул менден бүтүп келди. Машалла, чыдады, ата-энеси бекем туруп койду, окуп бүтүп келди ушул бала. Ак өргөдөн бүтүп келди, машалла. Менин күйөөм Россияда, өзүм ата-энем менен жашайм, күйөөм менен энем айтканын, кимисинин айтканын аткарам дейт. Күйөөңүз негизден албетте Россияда боло турган болсо, азыр биякта негизден күйөөңүздөн сурайсыз. Анан бул жерде ар кандай вариант бар да. Кээде күйөөңүздүн айтканын кылыш керек. Ошол иш болуп калган учурда күйөөңүздүн айтканын кыласыз. Анан бир иш келген учурда ошол боюнча сурасаңыз, анан айта элек да. Мына иш боюнча күйөөмдөн сурашым керекпи, же аялыңыздан, энемден сурашыңыз керекпи дегенчи. Анан ошого негизиден күйөөңүзгө баш ийесиз. Пайгамбар айткан, кайсылай күйөөсүнө баш ийсе, 5 мал намазын окуса, ар намысын сактаса, орозосун кармаса, бейиштин каалаган эшигиден кирсин деди да. Каалаган бир эле иштен киресиз, баары бирчи, жарым маньяктан, жарым нарактан кирсин дей албайсыз. Бирок Алла Таала ушунчалык сизге ыктыяр берип атат да. Аялдарга гана өтө чоң шанс. Эркектерге жок бул нерсечи. Ошондон мен айтам, аялдын бейишке кирүүсү өтө жеңил. Эркектики өлүм да. Эркектики өлүм да, урматтуу тууган. Бирок бизде жакшы сөз бар экен, эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот депчи. Бейишке кириш ушунча жеңил болгон сайын жаталак болот экен бизде. Кылгың келбей эле, аркаң тутуп элечи. Ошондон күйөөңүзгө көбүрөөк баш ийесиз. Саламатсызбы? Апам шариатка туура эмес жерге барганда намаз кабыл болбойт. Не дейт? Арам, Арам шариатка туура эмес жерге барганда намаз кабыл болбойт. Бирок барышат. Ушу жөнүндө көбүрөөк айтып койсоңуз, жана менин балама дуа кылып коюңуз. 40 күнгө деле чыкты, бирок дагы эле туруктуу болбой атат. Алла Таала ийгилик берсин. Албетте, пайгамбарыбыздын таекеси бейишке кирүүгө тирүү кезинде вада берилген. Саад ибн Абдул Ваккас разияллаху анху. Ошол пайгамбарыбызга келип айтты. Мен дуа кылып атам, дуаларым кабыл болбой жатат дегенде пайгамбарыбыз айтты, арам тамактан бир эле жутум жеп койсоң, 40 күн дуаң кабыл болбойт деди да. Пайгамбарыбыз мактанган, мана менин таекем болот, силерде да таекеңер барбы деген. Бейишке киришине вада берилген, сен бейиштиксиң дегенчи. Ошол адам айтат да, менин дуаларым кабыл болбой жатат депчи.
Пайгамбар айтты, арам тамактан bir жутун жетип коймосоң 40 күн дуаң кабыл болбойт. Ошондон мындай жерден алыс болуңуз. Ошол эле учурда көз ачык, бакшы, төлгөчү буларды тастыктап туура айтты, ай билип алды, айтпасам деле дей турган болсоңуз дагы дуаларыңыз кабыл болбойт, ыйманыңыз алсырайт, динден бир канча алыстап каласыз. Мына ошолордон алысыраак болуңуз дагы адалга көбүрөөк жакын болуңуз, дуаларыңыз ошол заматта кабыл болот. Ассаламу алейкум, апабыз каза болгон, аялдар, кыздар мүрзөгө зыярат кылса болобу? Болот. Зыярат кыласыз, барып топурага жатып алып ыйлабайсыз, топурагыдан үйгө көтөрүп келе бербейсиз, барып Кур'ан окуп туруп, ассаламу алейкум ахла дияри минал муъминин вал муслимин ва иншааллаху бикум лахакун. Мусулман эркектер, мусулман аялдар, силерге Аллахтын саламы болсун, биз дагы жакында сиздерге келебиз, кыямат кайым жакын, коркпогула деп айтып келесиз. Алар угат, бирок жооп бере албайт. Ошентип, апа, мына толугун айтып, биз сизди уят кылбайбыз, биз намаз окуп атабыз, биз ораза кармап атабыз. Апа, сиздин досторуңуз менен Айшени дейт го, ошолор менен катташып атабыз деп сүйүнчүлөп, жакшы кабар алып, эртең мен дагы келемин деп барып, ошол жерде карасаңыз, кээ бирөө жаңы коюлган, кээ бирөө эски болгон, тиякта ошончо места бош турат, кээ бирөө жаңы казылган. Мен ушул жерге эртең эмнени көтөрүп келем, ошону ойлонуңуз. Ана бош турган жердин кайсыл жерге менин денем келет, дегиле менин денеме насип кылабы кабыр. Кайсы көчкүнүн астында калам, кайсы ит жеп кетет, кайсы көлгө түшүп кетем, белгисиз. Ошондон барып зыярат кылып, дуа кылып келсеңиз болот. Ассаламу алейкум, боюнда барда даватка чыкса болобу? Аз калды, боза ичсе болобу дейт. Боза ичсеңиз болбойт, арам боза. Даватка чыккан аз кала турган болсо, жок, чыга албайсыз. 4 айдан кийин чыга аласыз, 7 айга чейин. 7 айдан кийин эми сабыр кыласыз, эсен-аман көз жарып алгандан кийин, баланы чоңойткондон кийин анан чыгасыз. Макулбу? Ошого бекем боло бериңиз, бирок база ичпеңиз, канды көбөйтүштүн жолу толтура, гран анар ичсеңиз болот. Ал жакпайт десеңиз, өрүктүн ширеси, шербет. Ошону ичсеңиз болот, канды көбөйтө турган толтура жолу бар. Анан жумшагы, анан жаңы жасалганы деп эле арам жакка аракет кылбаңыз, адал менен ырыскы болгондон, адал менен балдарыңызды тарбиялаган аракетин кылыңыз. Ассаламу алейкум, бир Ислам университетине тапшырам, дуа кылып коюңузду суранам. Аллах хасантай илимиңизге илим берсин, жана оңой өтүп кетүүнү Аллах таала жеңил кылсын. Түшүнө жылан кирсе эмне болот? Бай болосуз. Чагыз сайнаса болобу? Адал сагыздар бар, чайнасаңыз болот. Же болбосо мурдагы апалары чайнаган каралар бар го. Ошонан чайнасаңыз боло берет. Анан сагызындагы түрү бар, анын дагы адалы бар, анын дагы арамы бар. Ошонун адалдарына карап чайнай бериңиз, боло берет. Сиз чайнабаганда ким чайнайт анан? Эркектер чайнап атат го азыр. Түшүңүзгө жылан кирсе, бай болот экенсиз, Кудай кааласа. Бай болсо медресе салам, мечит салам, кедейлерге жарыдан берем деп ниет кылыңыз, иншалла бай болосуз. Ассаламу алейкум, менин суроом, жолук боюнча больницага практикага барсам, жолукту чеч деп каршы болуп атат. Кандай кылам, эмне кылыш керек? Эч кандай чечпейсиз. Жолук салышлык бул Аллахтын өкүмү. Аллах Таала сиздерге гана өкүм берген. Аялдар узун кийинип, жолук салынып жүрсүн. Качан көчөгө чыкканда? Качан базарга барганда? Качан чоочун эркектерге аралашканда? Кайсыл аял ушул Аллахтын өкүмү деп узун кийинип жабынып жүрө турган болсо, Аллахтын бул дүйнөдөгү сыйлыгы ал адамга ушул эле дүйнөдө бейиштин салкындыгынан бир үзүм салкын берет деген. Бул дүйнөдөгү сыйлыгыңыз. Ким ушул жолук сайынып узун кийинип жүрө турган болсо, Алла Таала ал аялга бул дүйнөдө эле не кылып атат? Бейиштин салкындыгынан бир үзүм салкын берет дейт. Алла Таала сизди жакшы көрүп, узун кийинип жабынып жүрсүн деп. Неге бул королева? Неге бул ханыша? Неге бул үйдөгү падыша? Азыркы тил менен айтканда үйдөгү хурем сизде. Көчөгө чыкканда гана узун кийинип жабынып, үйдөчү каалагандай жүрө бериңиз. Үйүңүздө агротуңуз тосук, балдарыңыз мененмисиз, өзүңүздүн күйөөңүз мененмисиз, көзүңүздү капкара жүзүм кылып боёп алың, уруксат. Оозуңузду кып-кызыл помидор кылып алың, уруксат. Чачыңызды тым эле пушкин кылып таштаң.
темир тезектин бардыгын тыгып алың, уруксат да. Ошон үчүн эми шариатка кирип атат. Кайсыл бир чоочун эркек келип, дарбазадан шыкалап караса, көзүнү оюп алгын деди да. Субханалла, сиздин даражаңыз, Siz ne kılasınız? Oğuzunuzda kapkara kılıp, oğuzunuzda kıpkızıl, gözünüzde kapkara, çarşınızda puşkin kılıp, kıska kiyinip, köyünüzge jasanıp үйдө жүрөсүз да. Эми кадыр баркыңызды карасаңыз, кайсыл бир чоочун эркек келип, уруксатсыз дарбазадан шыкалап караса, көзүнү оюп алгын деп айтып атат да. Неге? Бул үйдө Хурем жашап атат эле. Бул үйдө королева жашап атат эле, ошону уруксатсыз карады. Ошонтан көзүнү оюп алгын деди да. Шарият. Көзүнү оюп алсаңыз, кыямат күнү сиз жооп бербейсиз. Көзү оюлган адам жооп берет. Неге уруксатсыз карадың депчи. Эми караң, кайсы бир аял муну билбеди дагы, кыска кийинип, ачынып-чачынып көчөгө чыгып кетти. Муну жаш бала дагы карады, 90га чыккан абышка дагы карады. Ана кимдин келини экен депчи. Ата карыдыңыз го, сен караган менен жүрөк жаштап алам, сен түшүнбөйсүң деди да. Мен жаш кычыраган кыз болсом, 90га чыккан абышка мени карап атат, көзүнү ойгула дегенге укугуңуз жок. Укугуңуз жок. Эгер көзүнү ойсоңуз, шариатта кысас дейт. Кысас, өч алуу. Мунун дагы көзүнү оюп салгыла деди да. Неге? Айырмасы үйүндө Аллахтын өкүмүнө жашап аткан адам, королева көчөдө жүргөн, бул hiç kандай кадыр баркы жок да. Ошондон Аллах Таала иманыңыздарга күч-кубат берсин, жолук салынганга, узун кийингенге Аллах Таала бардыгыңыздарга мүмкүнчүлүк берсин. Макулбу? Ошентип салыңыз, анан сулуулугуңуз дагы ашат. Машалла, Аллахтын алдында даражаңыз көтөрүлөт. Түгөй тандаганда кандай инсанды тандообуз керек? Али разияллаху анху айткан, силер кызыңарды бергенде илимдүү, медресени бүткөн, медреседе окуган балдарга бергиле деген. Ушундай балдарды тандаңыз. Илимдүү, медресени окуган, медресени бүткөн, мындай карасаңыз, сапаттуу, илимиге амал кылат, тазабы, өзүңүз эле биринчи кадам таштай бериң. Мени албайсыңбы деп элечи. Өзүңүз айта албасаңыз, досуңузду, бир тууганыңызды жөнөтүң, анага жуучулукка жөнөтүң. Хадича энебиз челип жоксузбу? Же андан деле бир акылдуу болуп кеттиңизби? Хадича энебиз пайгамбарыбызга өзү жөнөттүбү? Өзү жөнөттү. Ошондо деле аялдар айткан, өлдүк шарманда бети жок. Өзү айтыптыр депчи. Жок, бардыгы бар эле, жеткен акылдуу ошол эле да. Ошондуктан түгөй тандаганда мына ошондойду тандang. Али разияллаху анху илимдүүгө бергиле. Эгерде атасы берди да алып алдым да дей турган болсо, зулумдук кылбайт. Урбайт, теппейт, сөкпөйт, сизден башканы никесиз өппөйт. Жакшы экен, сонунун кызыны бериптир десе, анда урматтап сыйлайт деген. Ошондуктан ошондойду тандаңыз. Мен абдан коркокмун, караңгыдан да абдан корком, өлүм жөнүндө көп ойлойм, өлгөндөн абдан корком. Эмнеден корком өзүм билбейм. Эмне кылыш керек? Жүрөгүңүз түшүп калыптыр, жүрөгүңүздү көтөрүлтүп алыңыз. Анан дем салдырып алыңыз. Такыр коркпоңуз. Неге коркосуз? Коркконго кош көрүнөт дейт го. Корккон сайын ушундай дыр эт ана карап эле, пыр эт бияк карап элечи. Коркпоң. Кыйкырып депчи. Бир болсо, ким бар деп койсоңуз, барды кача берет. Жинди экен бул депчи. Неге коркосуз? Коркпоң. Макулбу? Коркконго кош көрүнөт. Бир дем салдырып алыңыз дагы, айылда бир жакшы апалар болот го, жүрөк көтөрө турганчы. Өзүңүзгө дем салдырып алыңыз дагы, анан не кылыңыз? Өзүңүзгө өзүңүз дук бериңиз. Бакыр үйрөнүңүз. Деп чочутуп. Макулбу? Я Рабби, ассаламу алейкум. Кызды турмушка бергенде кандай бериш керек мусулманчылыкта? Мусулманчылыкта берсеңиз, не кыласыз? Жуучу келди, боптур, өзүңүз тандасаңыз дагы боло берет. Алар тандасагы ылайыктуу болот болмосо болду, кызыбызды берет дедиңизби? Бере турган болдуңузбу? Ошол заматта жигит менен нике кыйып коюңуз. Бере турган күйөө ала болдубу, тандалдыбы? Болду, никесини кыйып коюңуз. Сразу той менен берсеңиз дагы боло берет. Той менен берген учурда урматтуулган нике кыздын үйдөн кыйылсын. Кыздын үйдөн кыйылдыбы, эми муну көтөрүп кетеби, машинага сатылып кетеби, жетелеп кетеби, эми кандай алып кетсе шундай алып кетсин.
Нике кыйылбай туруп, onu машинага салып, закиска чыгып, о Лениндин эстегилигине таваф кылып болбойт бул нерсе. Булар болбойт. Нике кыйылсы да анан мына ушундай. Анан бизде калың деген нерсе бар. Бул шарият боюнча кыздын колуга тийиш керек. Бизде ата-эне өзү алып коет да. Кайтып эле өзүңөрдүн үйүңөргө барат деп алып алат да. Бу торпак эмес да, муну сатып туруп анан олдуга бир эки коз алып, нарак берек алып кое турганчы. Жок, бу шарият боюнча кыздын өзүнүн колуга тийиш керек. Эми биздикин балдар да, кыздар дагы динден алыс болуп калды, өздөрү эч нерсени чече албай калды да. Эгер боло турган болсо, кыз менен бала өзү чечиш керек. Кадимкидей соодалашыш керек. Канча бересиң? 3000 доллар. О, кымбат го менен кичине түшпөйсүң десе. Жок, керек болсо 4000 доллар депчи. Албетте пайгамбарыбыз айткан, калыңы кимдин калыңы аз боло турган болсо, берекелүү аял ошол болот деген. Мына ошондой берекелүү, канча арзан болсо ошончо берекелүү болот. Бул туурасында өзбек туугандардан үлгү алышыбыз керек. Өзбек туугандар калың албайт. Экөөң чечишип ал дейт. Анан айтат, мен умрага барып кел, же ажыга барып келсең болду дейт. Болду, ошону менен чечилип кете берет да. Бизде боло турган болсо 100 000, жок, болбойт, 150 000. Айтып, кайтып эле өзүңө холодильник бар, onu алышыбыз керек, муну алышыбыз керек. Керек болсо onu өздөрү алып алсын. Сиздин милдетиңиз эмес. Çünkü al kızın koluga тийиш керек. Мына ошондой. Ассаламу алейкум, гриль арамбы же адалбы? Тойбос колбаса жесе болобу? Копченый окорочка жесе болобу? Караң, эт маселеси келгенде, эт негизден жалпы эт арам. Качан адал жандыкты бисмиллахи Аллаху акбар деп муздаган болсо, эми адал да. Ошондуктан бу гриль, эгерде ошентип союлган болсо адал. Адал эттен жасалган болсо, тойбос, копченый, башкасы, салонный бардыгы адал эттен жасалган болсо адал. Шектендиңизби, бул нерсени жебеңиз. Шектенмедиңизби, уун чыкпай киргизип кое бериңиз. Макулбу? Этке келгенде негизден арам. Мына ушундай маселе. Ал эми конфет, печенье, калган нерселер негизиден адал. Качан чочконун майы, качан спирт кошулганы билсеңиз, анан кийин арам. Tamam, мына ошондой негизги шарт. Саламатсызбы? Бизден кайненебиз каза болгон 40 бериште, эми ашты беребиз деп жатышат. Бирок өздөрү кыздардын кыйналып карыздардан бекене, карыздардан кыйналып жатышат. Баары кымбат болгон нерсени бергиле, садака, тамак деп бирок угушпайт дейт. Негизи эле жылдык, 40-тык аш берүү бул шариятта жок. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Жок. Берсеңиз кыпынчалык сооп дагы жок, ысыраф болот, кыямат күнү жооп бересиз. Чүнтү 40-тык, жылдык булар орустардан алынган. Ошолор гадавшина, анан эмне кылат? Сараковка деп ошолор кылган, ошолордон алганбыз да. Бул шариятта жок нерсе. Караңыз, өтө кызыктуу нерсе. Индияда ушундай бир улут бар экен. Конок чакырса, ар бир келген конокко бир кетмен сап берет экен да. Кетменди билебиз го, ошон кетмен таяк берет экен да. 10 адам чакырыштан алдың 10 кетмен сап тарылат, келгенден кийин бирден карматат, көтөрүп кетет. 100 адам чакырса 100 кетмен сап даят экен да. Анан бир журналист бизден барып журналист сурап калды, бул эмнени түшүндүрөт? Се билбейм, бизде салт ушундай. Кандай салт, неден калган билбейбиз, салт ушундай бериш керек ушундайчы. Анан сураштырып туруп, эң аксакалга барып сураса күлөт экен да. Бул эч кандай салт эмес депчи. Бул эч нерсени түшүндүрбөйт. Биз жаш учурубузда конокко чакырат, анан конок жеп эт жегенден кийин тишке эт тыгылганда зубачка берет эле, тиш чыгылып. Ошону тазалап, анан ошону алып кетет элек. Ошо зубачка чоңоюп отуруп, азыр кетмен сап болду дейт экен да. Биздики деле ошондой болуп кетти да. Кечине бир тоок соймуш болуп, акыры азыр кыйналса деле, карызга барса деле, жылкы союп, баш берип, эч кандай шариятта жок. Сооп да кылбайсыз. Кыйналсаңызбы, өткөрбөй эле коюңуз. Алла мүмкүнчүлүк берсин. Менин күйөөм Россияда иштейт, бул жактан участок алыш керек болуп, алып жатканда ажырашкам деп койгон. Эмне болот? Я Рабби, ажырашкам деп койгон болсо, ажырашкан болот да. Onu участокто алып алыңыз.
Özünüzгө өткөрүп алыңыз. Assalamu alaikum. Allah sizge razı olsun. Amin. Жолдошум экөөбүзгө дуа кылып коесузбу? Балалуу бола албай атабыз. Allah razı болсун. 5 бал намаздабыз. Машалла. Allah кимге кааласа уул берет. Кимге кааласа кыз берет. Эгер бербей койсо колуңдан не келет дегени мына ошол. Allah хасуанта бирөөгө эрте берет, бирөөгө кеч берет. Мына ушундай. Ошондон албетте Аллах Таала акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кыла турган, өзүнүн ыраазысына жете турган алим, кары, солих уул кыздарды берсин, ага сабыр кыласыздар. Макулбу? Мына ушундай. Таалимди 2 саат кылса болобу? Апталык таалимди. Жок, 2 саатка, 1 саатка зорго жетишип атабыз эжеке. Сиздин иманыңыз күчөгөн менен канчалаган сиздерге чыдаган менен эркектер чыдабайт. Баспайсыңбы депчи, кыйналып. Ол деңгээлге жете элекпиз. Азырынча 1 саат болуп тура берсин. Иншалла эркектер деле өзүнүн ордуна жетип, бардык аялдар деле талап кылып, иманын суусап, ушундай көбүрөөк кылайлы деп кала турган болсо, анан бул дагы машфарадан каралат. Бул жерде бир эле адам чечпейт аны. Машалла республиканский машфара болот. Ошол жерде отуруп, ушундай болуп атат, биз уже деңгээлге жеттик. 2 саат, 1 саат мындай эле өтүп кетип атат. Керек болса біз 8 саат беребиз деп ошондой коюлса, талап боло турган болсо, анан көтөрүлөт. Ага чейин 1 саатка не кыласыз? Шүгүрчүлүк кыласыз дагы. Үйдөгүнү көбөйтүң. Апталык таалимиңиз, үйдөгү таалимиңизди көбөйтүп алың. 1 саат кылып. Ассаламу алейкум. Морской не дейт? Гиркепти ичсе болобу дейт. Не бул? Морской гиркепти ичсе болобу. Бул туурасында менде маалыматым жок экен. Акыйкатта аны мен сурап кийин иншалла тактап коем. Assalamu alaikum. Менин жолдошум иттерди жакшы көрөт. Бакчага, не дейт, бакпага десем, бакпа десем көнбөй жатат. Эмне кылсам болот? Балдарым ал иттер менен ойнойт. Мен нерв болуп, балдарымды урушам дейт. Тура эле, тура кыласыз. Иман, караңчы, эркектерге кылган аял киши да тура. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ит бар үйгө, сүрөт бар үйгө периште кирбейт деген. Периште кирбесе сиз эмес, мен де нерв болом да. Тиштен эле муштумуң түйүлүп эле бүрүп жаткырып койгон келе берет да. Ошого көбүрөөк дуа кылыңыз, күйөөңүзгө айтыңыз. Ит бар үйгө периште кирбейт экен деп. Албетте бакса болот, сарайга мал баккан жерге караса болот. Мына ушундай болсо болбойт. Муну дагы айта бериңиз, иншалла түшүнүп калса жакшы болот. Ассаламу алейкум. Балдарды мечитке bir ay окутканга берсек, эмнелерди үйрөтөт? Куран окуганды үйрөтөт. Ата-энеге жакшы мамиле кылганды үйрөтөт, сурап кирип, сурап чыкканды үйрөтөт. Мен бир жыл ошентип жаш балдарды алдым. 60 бала эле дедим де 80 болуп кетти, бир балдан көп 100 болуп кетти, ашып кетти да. Жатаканам жок. Анан 100 болду, албайм. Бир бала дейт, жарым бала болсо дагы болбойт, жок. Деп анан 100гө токтоп, ондан соң алып отсам, алдым. Канчасы ыйлаган бойдан кетти. Анан 2 күндөн кийин бирөө келди, мен баламды алып кетем депчи. Не болду? Ысык көлгө путевка алып койдум эле, ошого апарышым керек. Бала эс алыш керек депчи. Кеч айтпайсың, мындан канча адам ыйлап кетти, жарты бала деп отуну. Калдысаң, деди, унчукпай алып кетип калды. Анан макул. Деп анан ордуга башка бирөөнү алсак, эртеси кайрап келиптир. Окута эле беретиң окшойт депчи. Неге десем, апасы экөөбүздүн жүрөгүбүздү жарып берейин дейт да. 2 күн медреседе болду, барып үйдө отуруп, апасынан сурапты да, апа туалетке барып келсем уруксатпы депчи. Жүрөгүм жарылып кетейин деди дейт. Буга чейин сен маньякты кара, мен биякты карайм деп барып, ол ояктан компьютерден таап келип, тияктан кошуларын таап келип, баланы издөөдө таппай калчу элек, туалетке барып келейинби деп сурап атат дейт да. Балаңызды берсеңиз, мына ошондой болот. Ошондон жаштыгынан окутуңуз. Ассаламу алейкум, устаз, Алла разы болсун сизге. Апам былтыр каза болгон, быйыл балам 9 жаш менин орозо 9 жаш менен орозо кармады, анын жашы жетелек, ошонун кармаганын апамдын арбагына багыштасам болобу дейт. Ооба, соону багыштап кое бериңиз, Соону багыштап кое бериңиз, Аллах Таала разы болсун. Ооба, 9 жаш ушуларды орозо карматып үйрөтүш керек да. Буларда эч кандай күнөөсү жок, буларга фарыз дагы эмес, жашы жетелек, сооп болду ата-энеге. Анан соону ошолорго багыштап койсоңуз дагы боло берет. Анан адам таппай калсаңыз, мага багыштап койсоңуз дагы боло берет.
Biz muhtажбыз ооба да. Biz өлгөнгө гана багыштап көнүп калганбыз да. Өлгөндөн кийин гана катым кылабыз. Өлгөндөн кийин гана Кур'ан окутабыз. Үйгөндөн кийин гана анан сооп кылабыз. Жок, тирүүсүндө кылгын, Тирүүсүндө атаңа ошондой жылкы союп бер, учасыны тарт, мына апа жеңиз, мына ата жеңиз депчи. Өткөн паркка барып аябай жиним келди да. Бирөө итини жетелеп жүрөт парктачы. Дамала итти дагы карасаң ит экен да, депчи. Ооба ит экенсиң дедим. Ооба ит экенсиң дедим. Сен өзүң ит экенсиң. Неге ушул убакка чейин бир жолу апаңды жетелеп келдиңби паркка? Ушул убакка чейин атаңды бир жетелеп келип, маражны алып берип, гүланчелекке бир отургуздуңбу? Боло ошондой дейт го, мананы караңыз. Итиңди жетелеп келсең болот, ата-энең жетелеп келсең кандай болбойт, Тирүүсүндө кадырга жетип кал, тирүүсүндө берип кал, тирүүсүндө сыйлап кал. Мен деле соопко муктажмын, ушунчалык муктажмын да. Тирүүлөргө хадия кылып кала бериңиз, урматтуу тууган. Өтө сонун болот. Ассаламу алейкум, баян айтып бергиче баягы аял жөнүндө көлдүк чачын лысы кылып алып салган. Акырында айтайын, иншалла. Мына жакта туруп турсун. Ооба, мен жашоомдо болгон, айтып берем. Аял киши өзү тапкан акчасынан жакындарына жана муктаждарга жардам бериш үчүн сөзсүз күйөөсүнүн уруксаты керекпи? Оң колуң берген садаканы сол колуң көрбөсүн деген барго, ушуга шарият кандай карайт? Алла ыраазы болсун. Ооба, эгерде ар кимдики ар кандай да бюджетиңиз күйөөңүз бир боло турган болсо, бюджет алып келген акчаңызды, тапканыңызды ортого топтой турган болсоңуз, анда сөзсүз күйөөңүздөн уруксат сурайсыз. Мына берип коеюн депчи. Жок, анын тапканы өзү иштетет, сен өзүң тапканың өзүң иштетесиз дейби? Анда өзүңүз каалагандай кыйналарга жардам бересиз, көйнөңүздү аласыз, эмне кыласыз, керектүү идиштериңизди салып ала бересиз. Оң колуң берген садаканы сол колуң көрбөсүн дегени, бул берип алып мактанба деген сөз да. Сол колуңду мындай кылып туруп, анан оң колуң менен берип, андай жок. Бир колуңду чөнтөгүңө салып туруп, анан муну менен бер, андай эмес. Ал деген сөз, сен мактанба. Боптур, мактана, милдет дагы кылба. Өткөндө мен бердим го сага. Мен манага берсем, бул ушундай кылды. Дебе, аны эмне кылсын? Алла көрдү. Эмне үчүн бердиң? Алла үчүн бердиңби? Болду. Ал билеби, билбейби, кадырлайбы, кадырлабайбы, түшүнөбү, түшүнбөйбү? Анысы сизге кызыктырбайт. Сиз негизги соопту алдыңыз. Сиздин негизги максатыңыз ошол болчу. Кыз бала канча жашынан намаз окуп, жолук салынат, кызым жакында 9га чыгат, өзүм жолук салына элекмин, бирок кызым салынам деп атат. Азыртан баштап салдырып бериң. Албетте фарыз болот, ошол кыз бала 9 жаштан келгенде фарыз болот. Милдет өтүлдү. Анан сиз дагы салыныңыз. Макулбу? Сиз дагы өтө машалла, демек кызыңызды ушинтип тарбиялаган болсоңуз, сиз жөнөкөй адам эмессиз. Сиз дагы өтө ыймандуу, өтө ар намыстуу аялсыз, кызыңыз демек азыртан салынам деп аткан болсочу. Бир гана сизде жөнөкөй бир болбогон нерсе тоскоол болуп турушу мүмкүн да. Ортактарыңыз көнбөй атат, же кайнаңыз бир болбогон эле себеп болушу мүмкүн. Ошондон сиз салыныңыз, машалла, ушундай кызды тарбиялаган сизге таазим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла сизден ыраазы болсун, амин. Менин суроом, эгерде күйөөсү алып, эмне дейт? Аял экөө 2 жылдан ашык өзүнчө жашаса, нике бузулабы? Жок, 10 жылдан ашык деле өзүнчө жашасаңыз, нике бузулбайт. Талак бердим, же болсам кыргызча жооңду бердим дегенге чейин нике бузулбайт. Бузулбайт экен деп туруп, өзүнчө эки жакта жүрүштүк, бул өзү жакшы нерсе эмес. Аял эркек нике ысытат деп коет, анан экөөңүздөр эмне болуп сууп кеттиңиздер? Болду, аялыңыздан кеткен болсо, сиз алтыным, жаным, чолпонум деп барыңыз. Ал келсин, ошентип туруп, бирге жашаганга не жетсин. Апак-чапак ийне жип, болуп эле жашай турган болсоңуз, анан мээримдүүлүк пайда болот. Канча алыс боло турган болсо, ошончолук эмне болот? Сустай бересиз, ошончолук көңүлүңүз кала берет. Кайнене менен кантип мамилени оңдосо болот, мээримди жей берет, сабыр деле түгөндү дейт. Алла ыраазы болсун. Кайненеңиз менен жана айттым, дагы айтам, албетте мээңизди жей берет, бул каарыды туура түшүнүңүз. Мээңизди жей берген болсо калбай деле калыптыр. Түгөнгөн болсо, эми албетте Аллахтан жеңилдик сураң, сабырдуулук сурабаң. Я Алла мага сабыр бер дебең. Андан 5 бетер сыноо келет, я Алла мага жеңилдик бер дең. Макулбу? Алла өмүр болгон болсо, эртең сиз деле карыйсыз. Бул жашоо ушундай. Азыр
90'ga kirген атадан сурасаң деле кеч эле жаш бала дек дейт да. Эч ким айтат, "Охо, биз 90 жыл жашадык да" дебейт да. Бардыгы эле не дейт? Кеч эле жаш бала дек дейт. Азыр деле сиз келинсиз, көз ачып жунуп ал де бул эде деп болгочаңыз, эртең эле сиз деле кайнене болосуз. Мына ошондо анан кийин көрөбүз да, канчалык мээ жейсиз, канчалык калтырып коесуз. Ошондуктан бардык айткан сөздүн мени жакшы көрүп, мени кызыдай көрүп айтып атат десеңиз, жашоо оңой болот. Жок, менин кемчилигимди издеп атат, менин кылганым буга жакпайт, мени эле издей берет десеңиз, анда жашоо өтө кыйын да. Жашоо өтө кыйын. Ошондуктан сабыр кылыңыз, иншалла келиндериңиз сизге сонун кызмат кылып берет. Ассаламу алейкум устаз, эң биринчиден таксылар аялдарга туура жакшы мамиле кылынса, албетте. Албетте. Мен дагы айтып атам, эркектерге айтып атам, эркектер чын деле эркек болбой калыптыр. Өткөндө айттым, аялыңдын оозуна тамак салып коюштугуң бул садака. Аялыңды жакшы кара, аялыңды кара, малды кыл, бул кыл десем, бирөө айтат, "Өнсөң аялдарың гүлдөп кетпейби" дейт. Гүлдөп жашасын, Сенин кызың гүлдөп жашаса не кыласың? Ап келе бересиңби? Сенин апаң, карындашың, бир тууганың гүлдөп жашасын каалабайсыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уй сааган, эчки сааган, пайгамбар эчки сааган. Пайгамбар төшөк жыйган, пайгамбар үй шыпырган. Эркектерге айттым, үйүңдү барып шыпырып койсоң, эркектигиң шалп этип түшүп калбайт. Ошо эркек бойдон эле кала бересиң. Ондо аялың мойнуңа минип албайбы. Оны мингизип не кыласың? Жүрөбесиң кадимкидей эле. Кайра айтып атабыз, Кудай буйрса, иншалла жакшылары көбүрөөк, жамандары бар. Анан жана айттым го, өлгөндөн кийин кабырга көбүрөөк ыйлайсыз да, кыйнай бере турган болсо, түшүнбөсө. İştemçil bolsa, sabırlı bolsa. Ova. Жалқаулық бекершіден Құдай безері дейді қо. Жалқаулық. Жалпы еркектерге мен айтып отам, қышында бір көке алып тұр, қиналып кетім іш жоқ. Шында өлі. Ова. Жүр, сабақ бер медреседе десем, мен илимим жоқ да дейді. Сабақ бере албайм деді. Так, сабақ бере албасаң, анда о тачке сөдірәбіште, оғы белім орид. Денсаулығың жоқ болса, илимің жоқ болса, анда bir шотка, bir крем ал, нюқыл ал. Ош базарын чекесінде отырып, патинкелерін тазалап бересің. О, авторитет өйлет дейді. Айтым, авторитетің бол сөйлеу. Бол болса эле авторитетің өле береби сен, Чынын деле ушунчалык жалкоо болуп бүттү да. Анан айла жок, ушу сөз чыгып атат да. Бирөө аялын иштетип коюп, өзү балдарын карап отурат экен үйдөчү. Анан bir күн баласы сураптыр, каяктан угуп келген билбейм, келип туруп ата, мужик деген не? Мужик деп кимди айтат? Мужик деп нени түшүнсө болот? Десе, бул деле ойлонбой туруп айтат экен, о балам, өтө жакшы суроо бердиң, аны менден башка эч ким сага түшүндүрбөйт. Мужик деген өзү иштеп, өзү акча таап, өзү үй бүлөсүн баккан адамды мужик деп коет. Десе баласы да, мен дагы чоңойгондо апама окшош мужик болом, ата дейт экен да. Ошентип айтса деле намысыга келбей жатат да. Кудай буйрса аракет кылып атабыз, айтып атабыз. Эркектик сыфат болсо, аялдар баарына даярбыз дейт. Ооба. Эркектер чынын айтканда эркектерде эркектик намыс калбады. Бирөөсү келет, үйлөнөйүн дедим эде. Анан ошого үй жайы болсо, анан иши болсо, ошондойду айтып коесузбу дейт. Айттым, ондой болсо сага бербей өзүм эле алам мен дедим. Үй жайы болсо, иши болсо, мен ошого берип отурушум керек экенби, Анан айттым, болуптур, ошондой болсо, анан сен не кыласың десем, мен барып келип турсам дейт. Ошо барып келип турганыңа да айлык дагы чыгарып берсинби дедим. Жок, ондой эмес го. Кандай эркексиң сен, Үй жайы болсо, сен нең эркек да сенинчи. Я Алла, эркектерге айтып койсоңуз, биз жакшы сөзгө муктажбыз, балдарыбыз энеге сый мамиле кылышса дейт. Албетте, эне балдар сөзсүз. Жана айттым, бейиш эненин таманасында. Өткөндө эки аял келген экен, аларга дагы мындай карасам башкачараак сөздөр чыккандан айттым. Сиз жакшы сөзгө кандай муктаж болсоңуз, эркек дагы дал ошондой муктаж да. Ал инсан абдул ихсан, инсан бул жакшылыктын кулу. Сиз жакшылыкка кандай муктаж болсоңуз, эркек дагы дал ошондой муктаж да.
Kelgende эле ар нерсени айтып, онуң жок, мунуң жок, качанга чейин ушинтип жүрөбүз деп сиз мээсини жей берсеңиз, ага дагы тынч жашоо керек. Ошондон аха, биздин Арыстан келди, азыр уктайт бул дең. Аха, Арыстан кең жатың, сиз башка не иш кыла аласыңыз, телке уктаңыз, буягын биз кылабыз деп жакшы сөзүңүздү какшыктап, айлантырып, эмне болсо дагы жакшы сөздү айта бериңиз. Иншалла, сиз кандай муктаж болсоңуз, эркек дагы ошондой муктаж. Таксыларга айтыңыз, аялдар жамааты дейт. Ооба, таксыларга айтып келатам, мен эркектерге сабакты берип атам. Кудай буйрса, сиздер дагы жакшы сүйлөсөңүз, ал дагы жакшы сүйлөсө, ата-бабабызда эзелден калган жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат дейт го. Ал сүйлөбөсө, сиз жумшак сүйлөй бериңиз. Ал кызбаса, сиз кыла бериңиз. Болбой эле чындап эле жакшылыкты түшүнбөй турган болсо, жанагыдай кабырга барганда өкүрө турган кылабыз. Саламатсызбы? Шариатта жок 40 аш 40 кафеге мусулмандар барышат. Ушу жөнүндө айтып койсоңуз, Алла разы болсун. Албетте, булар не кылсынан чакырса барат да. Негизгиси 40тык аш берген адам өзү тыйылсын. Өзү кылбасын. Элим не дейт? Элдин оозунда элек жок. Элдин оозунда элек жок. Канча берсеңиз дагы ыраазы кыла албайсыз. Канча берсеңиз дагы бир бирөөсү наразы болуп кетет да. Бергенге жараша манандай бербейби депчи. Бизде сөз бар го, бир менмин деген бай ел мактасын деп 40 күн той берди да. 40-чы күнү келген адамдын ар бириге бирден кой берди. Берип туруп эми досун чыгарды, чыгып сурачы, мени мактай бекендер депчи. Досу чыкты, бирөөсү кой жетирип кетип атканга, той бүттү, ооба той бүттү. Кой дагы берди, ооба кой дагы. Бай болсо ушундай болсун, деди эле, жок деди да. Неге? Бай болбой өлсүн деди да. Кандай 40 күн той берсе, бирден кой берсе, дагы неси жакпады деди. Өзүң ойлоп көр деди. 40 күн той берди, буга чыдады. Бирден кой берди, буга чыдады. Эми акырда жибини кошо берсе өлөбү де. Жибини бербегенкен кой 2 жолу булканга 40 күн жеген чыгып кеттир де. Бу адам баласыга жакпайсың. Макулбу? Жакпайсың буга. Ошондуктан, машалла, тирүү кезинде сыйлап урматтап, эгер бере турган болсоңуз, медреселерге бериңиз. Балдар окусун. Эгер бере турган болсоңуз, жолду салып коюңуз, көпүрө салып коюңуз, мечиттерди куруп коюңуз. Сонун сооп болот. Садака берүү тууралуу айта кетиңиз. Атабыз берет, биз үйдө кандай садака берсек болот дейт. Атаңыз бере турган болсо өтө жакшы. Сиз берген садакаңыз, сиздики жакшы тамак кылып бериңиз. Жакшы чай бериңиз. Жылуу келгенде күтүп алыңыз, сиздин садакаңыз ошоншу. Пайгамбар айтты го, мусулманга жылмайып коюшлук бул өзү садака да. Бул өзү садака. Үйлөрүнү шыпырып, кийимдерини жууп кылып коюңуз, мына ошол садака. Берейин десеңиз, албетте эмне кылат, көнбөй жатат, баардык кызматты кылып коюңуз, мына ошол садака. Кызматтан эч ким өлгөн эмес. Менин өзүмдүн устаздарым бар, мен көргөнмүн, ошол устаздарым туалет жууп жүрүп ошол деңгээлге жетти да. Менин устазым болот, Bir gün daaратканага кирсем, бирөө шарт наракка кирип кеткенин көрүп калдым. Мындай узун да, мына ал жагы таптаза, жуулуп келип ушул жерге келип токтоп тур да. Биягы жуул элек. Сезип калдым, демек бирөө жууп атат. Мен келаткан бир дагы шарт туалетке кирип эшигин жаап алды. Биягы жуусуз калды. Анан туалетке чыгып, билиш керек болду да. Отурмуш болдан шарт эшикти ачып эле койдум дагы. Баспай ичиде эшикти ачып эле туруп алдым да. Мен өлө хитер экенмин да. Анан турду кетти деди окшойт, эшик ачылган болгондон кийин чыгып туруп жууп баштады. Менин өзүмдүн устазым да. Кызматтан эч ким өлгөн эмес. Жаннатул кубро деп коет эле устазыбыз, чоң бейиш да. Кызматтан эч ким өлбөйт. Кандай болсо кызматыңызды кыла бериңиз, даражаңыз гана көтөрүлөт, эч кандай кемемейсиз. Пайгамбарыбыз өзү кызматтын эң орунун пайгамбарыбыз тандап алган. Саламатсызбы? Косметология боюнча укол, буну жана айтып өттүк, беттерге тырыштырсаң болбойт мунучу. Менин атам менен жашайт, арак ичет, көчөгө чыгып кетпесин деп арак алып келип кечинде берем. Үйдө 5 маал намаздабыз. Кээде четтен чыкканда урушам. Менин апамын акыретин кандай билем дейт. Менин амалым акыретин кандай билем. Алла разы болсун дейт. Я Алла, албетте өтө оор маселе. Өткөндө бирөө Россиядан чалыптыр.
Бактияр деген сизби? Ооба мен. Мен күйөөм ичип атат, бары ошону оңдоп бериң дейт. Я Алла. О машинабы демен биз улай оңдоп бере турган. Десем сиз боссузга, элдин арасында жүрөсүз, сиз барың дейт. А сиз өзүңүз келбесем мен иштеп атам дейт. Мен кырт бекерчи экенмин да. Анан мал байлап, ит байлагандай кызым байлап койду, ол бошонуп кетипти дейт. Кызым боюнда бар дагы жакшы байлайлган эмес экен, бошонуп кетип калыптыр. Ошону өзүңүз же окуучуларыңыз барып байлаң дейт. Сиз келиңиз, анан сиз менен чогуу барайлы, көрөйлү десем, мен иштеп атам, мен дагы барып алсам ишти ким кылат дейт. Чынында эле өзүбүз динден өтө алыстап кеттик. Анан арак ичкендер өтө көбөйүп кетти. Дуа кылабыз, көбүрөөк муну эркектерге, таксыларга айтың дагы, соолукканда давачыларга кошо бериңиз. Макулбу? Ошондуктан Аллах Субханаху таала бул нерседен бардыгыбызды не кылсын, таза койсун. Эми ахиретиңизди Аллах Субханаху таала өзү көрүп турат, билип турат. Колуңуздан башка эч нерсе келбейт. Дуа кыла бериңиз. Аллах Субханаху таала мээримдүү, ырайымдуу зат. Көп ыйлап дуа кылыңыз. Аллах Субханаху таала атаңыздын иманына күч кубат бере турган болсо, бизден дагы илимдүү болуп кетиштиги эч кандай таң калыштуу нерсе эмес. Үмүт үзбөңүз. Ассаламу алейкум, сизге Алла разы болсун. Амин. Бизде азыр шариятта жок, өлгөндөн кийинки 40-лык аш деген жокко, бирок мусулмандар барып жатабыз. Ушул тууралуу не дейт? Эмес да. Ушу жөнүндө айтыңыз, адал тамак жөнүндө да. Ооба. 40-лык, жылдык булар ысыраф, арам тамак. Бул сиздерден эмес, Кыргызстан боюнча эң чоң көйгөй мына ушул. Бишкектегилер жылдыкка ашка 500 000 кетти, 600 000 кетти десе ысыраф деп айта бердим. Жалалабадта бир досубуз чакырды базар коргондо. Барсам аш берди атасыга, 1,5 миллион кетти деди да. Ун чыкпай отурдум, эч нерсе дей албадым да. Арам жедиңизде тамагыңыз, дуаңыз кабыл болбойт. Ысыраф текке кетти. Сиз муну менен эч качан Аллахты разы кыла албайсыз. Разы кыла албайсыз, урматтуу туган. Жок, бул эми Кудай буйрса, муну дагы көтөрүп чыгабыз, көп айтам. 40-лык, аштык, жылдык шариатта жок. Сиздерде пайшембилик деген нерсе жок болсо керек. Немеде онал ош тарапта пайшембилик деген дагы кошумча бар. Ушунчалык ысыраф. Өткөндө барсам, муну эми алар жакшы ат коюптур. Ихсан деп коюп алыптыр. Биз ихсан берип атабыз. Ихсан деп берсе боло берет экен депчи. Баласы болобу? Анан айттым. Өзбек туугандардан орус бир тууган сураптыр. Орус айттыр. Бизде алдаганды кидалшик дейт, мындай кылганды бабник дейт, аны лапшаган дейт, мындай дейт, мындай дейт. Селеде муну эмне дейт десе, өзбек бир тууган айттыр. Бизде хаммасын топтоп туруп хажака деп коёбуз депчи. Сен азыр 40-ты келдик, бардыгын топтоп туруп, ихсан деп койгонуңуз менен булар ысыраф. Кыямат күнү жооп бересиз. Елди өлүп кетсе разы кыла албайсыз, элден сооп ала албайсыз. Кыямат күнү Алла Таала элге тапшырып коет. Сиздичи элиңден алып ал керек болсо мен бербейм сага деп. Балдарга тарбия берүүдө не дейт? Атанынбы же эненинби ролу чоңбу? Эненин ролу чоң. Ата бул сырттагы адам. Илебай отур деп кое берет. Караган аныңды депчи. О не карап ататкан деп ошондой. Эненин ролу чоң. Ошондон бүгүнкү күнү өтө өкүнүчтүү. Балдарды чынында эле тарбиялай калдык, балдарды карабай калдык. Ыйлабай эле жүрсө болду да. Карап ыйлаган тек кой, ойной берсин депчи. О неменен ойноп атат, неменен алек болуп атат, кызыктырбай калды да. Ыйласа телефонуңузду карматып коесуз. Көрө депчи. 6 айлык бала деп отурат, менен отурат. Жаң отурган ошого да телефон берип койгон, ошол деле менен отурат да. Кызыктуусун ошол деле басып алып көрүп отурат. Азырдан талкалап атасыз да анычы. Ошондуктан бекем болуңуз өзүңүз, балдарды жакшы дин менен тарбиялаңыз. Куран бериңиз, Куран көп окуңуз. Бизде балаңдын баласын не деп коет? Небере. Бул кыргыздын эмне берем деген сөздөн алынган да. Не берем дейт го. Эмне берем да. Үйгө барсаңыз чоң ата апа деп чыгып калды, не берем? Чөнтөк чукулайсың да эмичи. Ошон үчүн коррупцияны азыртан үйрөтүп да, тойго барганда не берем алып барам депчи. Алып келип берет. Көрсөтпөй же, наргы ыйлайт деди да. Бул эми көрсөтпөй же отурат. Азыртан коррупцияга үйрөтүп атат да. Эртең чоң өткөндөн кийин эми сизге көрсөтпөй жейт да. Атенең токко үйдө жата берсең деп, анан аялы менен жүрөт, анан наразы болосуз. Балам катындан коркот, катыны карайт, мени карабайт депчи. Бере турган нерсе толтура. Китеп бериң, таалим бериң, тарбия бериң, баян айтып бериң, сүйлөп бериң.
O түшүнбөйт эмес, бул кыяматтын балдары буларчы. Өтө көп нерсени түшүнөт. Сизден көп нерсени түшүнөт буларчы. Ошондон отургузуп алып, мурда бизде жомок деп коет эле го. Ошону айткандай шариятта айтып бериң. Аллах Тааладан коркобуз, Аллах Таала бардыгынан күчтүү. Сүйлөтүп балаңызды дагы тарбиялаңыз. Намаз окуп жатканда ар кандай ой келет, эмне кылуу керек. Ооба, ой келе берет. Ошон үчүн сиз мусулмансыз. Ой келбеген адам бул адам болуп эсептелбесе керек булчу. Бардык ой келет намазда. Себеби шайтан айылына васваса кыла берет. Аны эстедет, муну эстедет. Намазда туруп жоготконуңузду табасыз, намазда туруп карызыңызды эстейсиз. Мына ошондой да. Ошол учурда мурдуңуздун учу менен сажда кыла турган жерди карап намаз окуңуз. Макулбу? Көзүңүз каякта болсун, тике турасыз, мурдуңуздун учу менен сажда кыла турган жерди окуңуз, анда дагы келе берет, аяга жооп бербейсиз. Мына ошондо гана сиз эмне кыласыз? Кармап каласыз. Ошондо бекем кылып машыга бере турган болсоңуз, анан шайтан деле көөнү калат Бары бир болбойт экенсиң дейт. Ассаламу алейкум. Кыз балдарды кандай тарбиялаш керек? Эркек балдарды кандай тарбиялаш керек? Кененирээк айтып беребизби? Алла разы болсун. Кыз баланы назик кылып тарбиялаш керек. Чоңоюп калып, мектепке барып, окуу жайга тапшырган учурда кызга көбүрөөк акча бериш керек. Ал башка эркектин акчасына көз салбасын. Жүр мороженое алып берейин деп чөнтөгүн жүрсөң, 1000 сом турбай, мана менде 5000 деп көрсөтсүн да. Өзүң жеп алып керек болсо, мороженең уруп ойнобойм десин. Баланы тарбиялаганда баладай эмне кылып туруп, баягы мужик кылып туруп, мындай жандуу кылып, тарынбай турган, деп ыйлабай турган эркек бол деп коркпой кылып тарбиялаш керек. Анан бала окуу жайга өткөндө буга акчаны азыраак бериш керек. Макулбу? Буга азыраак бериш керек, бу кыздарга кетип калбасын. Мороженое алып берейин дей албасын да, караса о кызда акчасы көп экен да, унчукпай жүрө бере турган болсун. Анан негизде балдар менен кыздарга көбүрөөк эт жегенди үйрөтүш керек. Эт жегенди көбүрөөк үйрөтүңүз. Көбүрөөк эттен жесин. Таргып бериңиз ошогочу. Карышкыр, арыстан, илбир, булар бардыгы эт жейт, ошондон коркпойт да. Коён, тоок, өрдөк булар чөп жейт, дырылсаң бир рет учуп кетет да. Мурда аталарыбыз бир кой жейт эле да, бир жалгыз өзү бир койду жеп коет эле да. Өткөн бир жерде айсам, кой эмне болуп калыптыр? Тай жегенбиз го, чиркин тай жегенбиз дейт. Мына, ошон үчүн баатыр болгондо аларчы. Аз балаң эч нерсени жебейт, мындай отурат, жалынып жүрсүң, уруп туруп жедириңиз, көбүрөөк бериңиз. Баланы тарбиялаганда ошо дин менен алып келип туруп, баланы баладай, эркекти эркектей кыланы, кызды кыздай кылып назик кылып тарбиялагыз. Жумшак сүйлө, дошуңду каттуу чыгарба, секин бас, жер карап бас, башын көтөрбөй, манандай кылып бас, узун кийин деп кичинестен үйрөтүңүз. Балага ана ишти кыл, кетменди чаа, буур каттуураак, как мананы тур, эрте менен тур үйрөтүңүз. Кой, уктай берсин дебейчи. Баланы азылтан эрте туруп үйрөтүңүз. Биздики уктай берсин да, намазга деле уйгутпайт. Кой, жата берсин. Устазыбыз айтты эле, анын үстүгө төшөк жапканың намаз убагында, бул дозоктун отунду жапканың депчи. Ошону туруңуз, ойгонсун. Бойга жетелек болсо дагы ораза карма деп тургузуң анычы. Биздики тургузуп кой десе да туруп, ойготуп кой десе ойготпойт да. Ой ийдесе да, жок, ойготе бериңиз. Жетсе, күчү жетсе ораза кармасын. Жетпесе, абетти ачып ала берсин, ого эмес. Ма, сууду ичирип ал, эми кайра оозуңду жаап ал деп коебуз, азыртан көнө баштасын. Элестетиңер, өткөндө 60га келип, 65ге кирип, өмүрүндө бир да ораза кармай эле экен да. Ораза кармайсың, жок, корком. Вообще кармап көргөн эмесмин дейт, Ушунчалык деңгээлге жеткен да. О кудду бул арыстан кармап кел деген дейли да, ораза карма десечи. Ушуларды азыртан атасы, уул баланы атасы менен мечитке жөнөтүңүз. Бар, атаңа кошулуп бар деп. Өзүңүз намаз окуганда кыз баланы бас, маякка тур, же болбосо маякта ойногула дең. Эшикке чыгып тургула, мен намаз окуйм дебейчи. Намаз окуганыңызда алар алдыңыздан жүгүрүп деле өтүп кете берсин, үстүңүзгө эле чыгып ала берсин. Эч нерсе болбойт. Жай намазга окуп атканыңызда жай намазга отуруп алган болсо, колуңуз менен деп алып коюп, сажда кыла бериңиз. Намазыңыз бузулбайт. Намаз окуп атканда ыйлап кала турган болсо, колуңузга көтөрүп алып дагы окуй бериңиз. Рүкү кылганда коюп туруп, рүкү дагы кыла бериңиз. Намаз бузулбайт. Алар сизди көрүп чоңойсун. Сизди көрүп, анан алардагы жай намазды салып алып, жолукту салып алып, жыгылып, жатып алып, окуп үйрөнсүн. Бала көргөнү кылат да. Ошону азыртан кылыңыз. Чык кыла эшикке, ызылдабай чөнтөр, мен намаз окуйм дебейчи.
Окуй бериңиз. Алар деле ызылдай берсин, сиз деле эмне кылыңыз? Ошого намазга көңүл буруп окуй бериңиз. Алар карайт дагы, эми сыртка чыкканда дагы мына ошону ойной баштайт. Кел, сен тайрат алып кел, сен суу таярла, мен жай намазды салам, азан айт, комат айт деп ар жерден айтып намаз окуп үйрөнөт да. Азыр өтө сонун заманда жашап атабыз да. Мына биз көрдүк го, мынандай көтөрүп мас болуп келип үйрөндүк го. Неге ата-энеден шону көргөн да? Нени көрсө шону ойнойт. Ошондон азыртан ошентип көргөсүңүз. Ассаламу алейкум устаз. Мурдакы окулбай калган каза намаздарды кантип тургузсак болот? Алла разы болсун. Окулбай калган намазды баштаганда ниет кылдым, эң алгачкы багымдаттын казасын окумакка деп ниет кыласыз. Эң алгачкы. Кээ бирөөлөр өзүнчө эле мээримдүү го, каза деп айтпаш керек экен, өтүп кеткен деш керек деп элечи. Өтүп кеткен дейсиңби, каза дейсиңби, өлдү дейсиңби, баары өлдү да болчу. Жок да. Ошондон эң негизги ниет кылган, эң алгачкы, мына алгачкы эң алгачкы ниет кылган багымдаттын казасын десеңиз, мына болуп калды. Ошондо эмне кыласыз? Окуп кете бересиз. Буну күн чыгып келеткенде окусаңыз болбойт, чак түштө окусаңыз болбойт, батып баратканда окусаңыз болбойт, калган бардык учурда окуй бересиз каза намазды. Асырдан кийин каза намаз окуй бересиз, күн батканга чейин. Батып баратат, токтотосуз. Күн батты, шамды окуп алып, дагы окуй бересиз. Мына ошентип карыздан кутуласыз. Карыз, бүгүн 1000 сом карыз болсоң канча качасың, Телефонду өчүрүп коюп, мындай номер жок дегенге коюп, недоступен деп, үйүңө келсе кызыңды чыгарып жок деп кой депчи. Кызыңыздан бир жакшы жок деп кой деди деп коюп турат да, депчи. Уялгандан кетип атат да. Боптур, бул дүйнөдөгө качып кутулат экенсиз. Аллахтан кантип качып кутуласыз? Азыр бардыгыбыз сааттын жебеси чыкылдаган сайын бардыгыбыз кабырга карап жакындап атабыз да. Ошондон карыздан кутулуп өтөйлү. Ассаламу алейкум, балалуу бола албаган аялдар аялга донор болуп жардам кылса болобу? Болгон аракеттерди кылды. Эң акыркы жолу ушул дейт. Мында донор болгондо кандай кыласыз? Кандай кылат бул? Донор болгондо төрөп береби? Эгерде өзүңүз күйөөңүздөн төрөп туруп, макул мен баламды багып ал десеңиз болот. Анан азыр баягы заман өктү деген албетте шариатта улуу сөздө уят жок дейт, шариатта акыйкатта уят жок. Анын күйөөсүнүн уругуну салдырганга болбойт. Түшүндүңүзбү? Анын күйөөсүнүн уругуну салдырганга болбойт. Ал өзүнүн күйөөсүнүн өзүгө салдырып жасалма жол менен кылса болот. Же болсо өзүңүздүн никеңиздеги күйөөңүздөн, өзүңүн күйөөңүн төрөп туруп, мананы багып алгыла десеңиз болот. Башка жолу жок. Болбойт. Ассаламу алейкум, саждада отурганда башым чыңалып ооруйт. Жакшы дуа кыла албайм. Алла шифа берсин. Алла шифа берсин. Анда саждада турганда көп дуа кыла алсаңыз, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана. 3 жолу айтасыздан туруп, калганын кол көтөрүп дуа кыла бересиз. Иншалла Алла кабыл кылат. Болду, Мына окуяга келдик. Баян айтып бериңши, баягы аял жөнүндө дейт. Бул аял, мен түшүндүм. Мен 2000-жылы Григорьевкага окууга келгенмин. Григорьевкада, Наргы уездде билесиз, орустар көбүрөөгү да. Окуп жүргөн учурубузда медресенин алдыдан мугалим аял. Кыска кийинип алып, чачыны жандырып өтүп кетет. Тыркы-тырык, шыркы-шырык болуп, дөңү-дөң, чукуру-чукур бойдончу. Барып келип жүрөт. Ошону көрүп жүрөбүз. Bir күнү ошол медресеге кирип келди. Ошол бойдон элечи. Жолук деле салынбаптыр, узун деле кийинбептир, атырды өлө себиптир, оозду боептир. Ошол бойдон эле кирип туруп, чоң аркакта деди, деректерди көрсөттүк, мына ал деп. Ал менен көп деле болгон жок, 5 минутка жетип жетпей эле мени менен Токтобай деген досум бар. Ошону чакырды. Бардык, мына эжени үйгө баргыла дагы үйүнү көрүп алгыла, ушуга сабак бересиңер деди. Макул, Токтобай досум экөөбүз ал эжекейдин үйүнө барабыз. Мектептен мугалим. Үйүнө барабыз, үйдө апасы бар, ичип отурган болот, арак ичип отурган болот. Аларга көңүл бурбагыла бул жака дейт. Макул деп киресиң. Досум мугалим сайындан сабак берет, мен сүйлөп берем. Ал сабак берет, мен сүйлөп берем. Деп калат. Мынандай турбайбы дейт, мен сүйлөп атканымды кээде өзүм деле түшүнбөйм да. Мугалим өтө илимдүү адам экен, көп биз сүйлөгөн нерседен көп нерсени чыгарып алат да. Ошентип жүрдү, анан сабак бересиң, чыгып баратканда апасы менен агасы мас болуп алып урушуп аткан болот.
көңіл бурбайлы қойыңыздар деп қой, бізді жөнөтүп берет, өзі қалат мақұл деп. Ошентип жүрүп 1 жылға жетпей Құранға түштү. Машалла, Құран оқый баштады. Біз Құраннан сабақ беребиз. Эми Құранды оқу баштап баратып, бізде маанисini сурайт да. Ал ушунда биз деле эмне медресени баштаганбыз, тафсирин дагы жакшы билбейбиз, билген жери мындай деп коебуз. Манандай турбайбы, дейт. Түшүнбөйм, ооба деп коем. Деп алып туруп ушунчалык тез өнүктү. 1 жылдан кийин мектепке сабакка барбай койду да. Эң таң калыштуусу, бирок айлыгы келе берет. Сабагын таштады, бирок айлыгы келе берет да. Өзү айтат, мурда сабактан кечигип барсам, айлыктан кыскарчы дейт. Мынча сабак бербепсиң депчи. Азыр бир дагы барбайм, бирок келип атат, не кылайын дейт, жей бериң дедик. Я Алла, ошентип машалла Куранга түштү, узун жолук салынды, пардага кирди да. Машалла, биз деле сөйүнүп, ал өнүккөн сайын биз деле даярданып, досум деле даярданып барат, мен деле дагы бир нерсени барып айтып бергим келет. Ошентип жүрдүк. Күнүгө асырдан кийин барып сабак беребиз. Күндөн бир күн деле бирөөдү жөнөттүр, мага Бактиярды чакырып кой депчи. Келди, сизди Фатима деген апайды, эжеде, Фатима эже чакырып атат деди. Я Алла, ага чейин бул мектепте 5 сабактан берет экен. Математика, биология, химия, физика, кол эмгек. Мектептеги эң илимдүү мугалим ушул экен да. Биз барып сабак берсек айтат, мен өзүмдү эч кимди теңебейт элем, эң илимдүү мен элем, көрсө мен эч нерсе билбейт экенмин деди да. Чыныгы илим, чыныгы казына бул жакта жатпайбы депчи. Ошону окуй баштады. Бир күнү сурашны чакырган экен, барсам, байкуш эже ыйлайт да барсам депчи. Келдиңби Бактияр? Ооба келдим десем эле ыйлап атат. Ой кетпеген жака кетти. Не болду эже, тынчылыкпы? Апа жакшыбы? Өлүп калды деп ойлодум апасынчы. Жакшы, не болсо менин өзүмдө проблема дейт да. Не болду эже десем, мен өтө чоң күнөө кылып койдум дейт. Oyum ketdi, bирөөдү öldürmese керек. Бирөө мен жатып койдум, не болуптур? Эже айтыңчы десем, айта албай ыйлайт да. Айта албай ыйлайт. Анан отурдум жанында, мен деле ал учурда жашмын, не кылышты деп билбейм, шалпый отурам. Эже айтыңчы мени кыйнабай, не болду? Мен сабагым калып атат. Десем, мен өтө чоң кылып койдум, эми мени Аллах кечиреби? Мен мурда дагы мында динди түшүнбөгөмдү дагы бул ишти кылган эмесмин. Азыр эми ушул ишти кылып койдум, Алла мени кечиреби? Алла кечирет, Алла Таала өтө мээримдүү зат. Билесиз го 99 адамды өлтүрүп таштаганда Алла Таала кечирген. Сизди кандай кечирбейт? Эч кимди өлтүрбөпсүз го. Десем, мен өлтүргөндө дагы жаман иш кылдым дейт. Эжеке айтыңчы айланып кетейин. Десем, анан айтат, айткан сөзүн өзүнөн уксак түшүнүктүү болот. Бир тууган акеси мас болуп келип туруп, азыр айтты дейт. Буга чейин айтып жүргөн, апам тирүү турган учурда неге жолук салынып алдың, жолугуңду ал. Ушунусу айтып тур, азыр мен келгенче жолугуңду албасаң, анда көрөсүң деп чыгып кетти. Ал экемди, байкемди билем, келип арматура менен урат дейт. Балта менен кол менен урса чыдай, мен онун таягыны жеп эле чоңойгонмун. Азыр мас болуп келип арматура менен урат, мен ушага чыдабайм дейт да. Урса, ана мен майып болуп жатсам, эки устазым келсе, не деп кантип сабакка чыгам, кантип мен сабак албай калам деп чуркап үйгө кирип, жай намазды салып алып, намаз окуп 2 рекат Аллахтан сурап, я Алла, ушунчалык күнөөгө баттым, ушунчалык зына таркатып көчөдө жүрдүм, эми сени талып жолук салынганымда, эми кайрадан чечип саламбы мен? Я Алла, өзүң жол көрсөт, я Алла деп ыйлай берсе, буруштан үн чыгыптыр. Çık dağın çaçыңды kırdırıp sal degençi. Taң kalıp eki jakты karaydı. Çık dağın çaçыңды kırdırıp sal dep 3 jol aytılgandan keyin çurkap koşunasının kızına çıkıp, jür men çaçım kırkıp sal. Çaçı beliden de biletilek da. Aldı ele jon kırkpaydı eкен да. Çaçыңыз soppa sonuna nege kırkasız? Men maga berin bunday çaçты. Bittele baspaptır sizge de taza eken gonu. Başta ortpay kır. Lısıklı kırıp saldı da. Kırıp salıp joluktu salınıp tursa aytkандай mas bolup kelip айтпадымбы деген сага деп арматурду көтөрүп жөнөгөндө жолугун чечип салыптыр да. Байкесин карап туруп мастыгы таркап кетти да, ушундай карап элечи. Аппак эле жылан окшойт да. Карап туруп калып эле, мындай экенсиң, эмне үчүн айткан жоксуң? Сал жолугуңду. Экинчи менин жанымда жолугуңду алба дептир да.
мен ошол чачымды кырдырып салдым эркектер сыяктуу кылып. Мен буга кантип жооп берем деп ыйлайт да. Айттым, эже дедим, сиз деген bir жылдын ичинде олия болупсуз го. Алла өзү сизге жол көрсөтүп турго. Сиз кандай күнөөкөр болосуз? Эң соопко сиз жетипсиз. Мен өмүр бою сиз менен сыймыктанам. Мен өмүр бою сизди айтып өтөм. Макул болсо макул деди да. Ошондон бери айтып келе жатам бул эженичи. Ошол бекем болду. Ошол бир эле эженин себебинен Григорьевкада канча аялдар намазга түштү. Канчалаган аялдар жолук салынды. Канчалаган эркектер даватка чыгып калды. Андан көп өтпөй эле Григорьевканын өзүнө жолдун боюна мындан баратканда оң тарапка чоң мечит салынды да. Бир эле аялдын себебинен. Эми машалла менен канчалаган эжелерибиз, жеңелерибиз, карындаштарыбыз отурат. Сиздин себебиңизден алам Гүлистан болот да, Кудай кааласа. Даярсыз иншалла бардыгыз. Бул окуя ушундай болгон. Алла акыркы суроолор келиптир. Ассаламу алейкум устаз. Аял киши базарда соода сатык кылып иштегенге шарият уруксат бербейби? Ооба, уруксат бербейт. Негизден аял кишиники мына ушул үйдө 4 дубалдын үйүндө отуруш керек. Албетте күйөөңүз уруксат берген болсо, күйөөңүз кызган болгон болсо өзүдөн көрсүн. Башка не кыласың? Үйдө отуруп алсаңыз ал кылбаса, балдарыңыз чоңоюп кетет, башканы жетпаса, күйөөңүз уруксат болгон болсо кыла бериңиз, бирок дуа кылың, я Алла ушул иштен мени сакта деп дуа кылыңыз. Siz de dua kılınız. Sağda satık kılıp atkan şurada dua kılınız. Allah dualadı kaldı. Ya Allah soğanın iş verdin. Pazardan da uyda soğanın Allah Teala kudretli bir zat. Soğanın hiç kimge muhtaç olmay turgan, balkim bardığına jaradan beri turgan siz bolup kalarsınız. Oşağa dua kılınız. Assalamu aleykum. Namazdı keç baştap kaldık. Namazı bar bolsa, kaza namazı bar bolsa, nafil namaz okusa bolu deydi. Bolot, biroq ustazlarыбыз, алымдарыбыз айткан жакшы эмес. Мунун мисалын түшүндүрөт. Сизде карыз акчаңыз бар, карызды төлөй албай жүрөсүз, ана манака садака берип атасыз да. Ма, чай ичип кой депчи. Кудла ушундай деле ой болгон сыяктуу дейт да. Ошондон биринчиден карызыңдан кутул. Ооба, ошол эле ушурда карыздан кутулам деп күнүмдүк нафил намаздары бар да, ишрак намазы бар, күн чыккан намазы бар, muhtaçlık namazı var, hacet namazı var, tahajjud namazı var. Anan karızdan kutulmagança okup aytkanda bulardı dagı je karızdan jok, je nafildan jok toktotуп койбостон, albatta bulardı dagı күнүмдүгүнү 2 рекеттен кыска кылып окуйсуз, анын ордугуна көбүрөөк каза намаздарды окуп кутулуп ала турган болсоңуз, иншалла бул дүйнө жана ахиретте бактылуу болосуз. Башка суроолор жок, дуа кылабыз иншалла бардыгыз. Илахи амин. Ya Rabbi, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Ya Allah'ım, haksın, barısın, көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Ya Allah'ım, мээримдүүлөдүн мээримдүүсү, ырайымдууладын ырайымдүүсү өзүңсүң. Ya Allah'ım, бүткүл муусунда жакшадан кем кылбагын, жамандарга тең кылбагын, жараткан нерсенин жамандыгынан Алла өзүң сактагын. Ya Allah'ım, бүткүл муусмандардын машыр болгон иштерине ийгилик бергин. Тапкан нерсени береке бергин. Үй бүлөсүнө тынчылык бергин. Ya Allah'ım, бүткүл муусун катында ушул жерде кол жаап дуа кылып турган эжелерибиз, жеңелерибиз, карындаштарыбыз, ya Allah'ım, апаларыбыз,